Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге япон тилинин иероглифтерин кайсыл китеп менен окуса жакшы, ошол тууралуу айтып берем. Анан ошол китепти Кыргызстандан кайсыл жактан тапсак болот, кантип тапсак болот, ошол тууралуу айтып берем. Сиздер көрүп турган бул китеп Basic Kanji Book деп аталат. Ичинде иероглифтин ар бир иероглифтин жазылышы, мааниси, анан көнүгүүлөрү дагы бар. Бул китеп 2 бөлүктөн турат. Ушул кызыл китеп, анан мындай көк китеби дагы бар. Бул экинчи бөлүгү. Бирок тилекке каршы бул китеп англис тилинде жазылган. Ошол жагы эле болбосо, эгер силер англис тилин жакшы билсеңер, же болбосо үйрөнгөнгөр келсе дагы ушул китепти колдонсоңор болот. Анткени бул жакта жөнөкөй англис тили менен жазылган, анча деле оор эмес. Сөздөрү, көнүгүүлөрү дагы. Мына ушундай китепти сунуштайм. Анан бул китепти Кыргызстандан кантип тапсаңар болот. Эгерде силер университетте окусаңар, анда силердин факультетиңерде, силердин университетте чыгыштануу факультети болушу мүмкүн. Ошол чыгыштануу факультетинен сурап көрсөңөр болот. Же болбосо ошол чыгыштануу факультетинин китепканасы бар болсо, балким ушул китеп бар болуп калышы мүмкүн. Эгерде силер студент болбосоңор, же болбосо бул китепти университеттен таба албасаңар, анда силер ушул библиотекага, башкача айтканда, Кыргызско-японский центр человеческого развития деген центр бар, ошонун китепканасынан тапсаңар болот. Китептерди бул жактан алыш үчүн силер биринчи бул китепканага жазылышыңар керек, карточкасын алышыңар керек. Андан кийин 2 жумага же андан көпкө ала аласыңар китептерди. Мисалы, жанакы мен сунуштаган китепти көрөлү. Карасаңыздар, Basic Kanji Book биринчи бөлүгү, Basic Kanji Book экинчи бөлүгү, демек бул китеп бар. Бул жака кээде япон тилинде жазыш керек болот, ошондуктан кээде бул жактан чыкпай калышы дагы мүмкүн. Кээ бир китептер барбы жокпу билбей калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан өзү түздөн-түз эле китепканага барып сурасаңыздар, ошол китеп барбы жокпу дагы тактап беришет. Бул Basic Kanji Book деген китеп бар экенин уже чыкты, бул жактан. Анан бул центр боюнча адресин карап көрөлү. Азыр ылдый жакта. Бул Турсунбекова Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде, башкача айтканда, Кыргыз Улуттук университетинин 7-корпусунун 2-этажында жайгашкан. Турсунбекова Фрунзе көчөлөрүндө. Мына ушундай китептерди сунуштайм.